Ушу бийик тоолуу мына айылдардагы окуучуларга тамак ашына кошумча кошулабы? Мисалы шаардагылардын тамак ашына башкача, аларга кичине кошулабы кошумча? Негизи 2010-жылы өзүнчө токтом чыккан бийик тоолуу региондордо жайгашкан мектептерге 10 сом, ал эми кадимки райондорго 7 сом деп. Анан азыр негизи 20 сом деп биздин соцкомитеттен ушундай сунуш болуп атат. Анан санап келгенде финансы министрлиги менен өзүнчө отуруп иштейбиз го ошонун баарын. Бийик тоолууда кандай жеңилдиктер калат, кадимки райондорго кандай болот? Аны менде бар, мына 26 март 2010 жылы анда премьер-министр Данияр Үсөнов жогорку кеңеште отчет бергенде айткан экен, 7 сомдон 50% кошулат, 10 сом болорун депчи. Бирок эми ал окуучулардын энергиясы көп кетет да, тоодон тоого ашып, ана бир белден экинчи белге ашып мектепке барышат да. Эми тоолуу аймактарда болсоңуздар билесиздер, абдан оор да. Аларда эми шаардагы балдарды биз алардын тамак ашын азайтканды айтпаймын, аларда энергия азыраак кетет, алар эми кыйналышат да. Аба ырайы оор, катаал шарт ал жактачы. Анан жана сиздин бир сөзүңүзгө түшүнбөдүм да, эгерде ысык суу болбосо, музлак суу болбосо, канализация болбосо каралбайт дегенчи, ушул нерсени биз туура чечишибиз керек да. Ал биздин милдет да, мамлекет милдет, биз чечишибиз керек жок болсочу. Биз ал чечип, аларга ысык тамак аш беришибиз керек. Аны сөзсүз чечебиз, анткени Мерсико менен ошол келишим түзгөндө кайсы жана 410 мектепти тандап албадыбы, калган ысык тамакка кирелик. Ошонун ичинен кайсы жерде суу жок болсо, ошо сууну дагы жардам берип атат да. Мектепке киргизип, ысык суу, мустак суу, кол жуугучтар, жана казынаяк жуубай турган, тамак жасай турган жерине баарына ошол шарттарды түзүш үчүн. Анан жергиликтүү бийлик дагы аябай жардам берип атат. Эгерде таптакыр азырынча мисалы ошол айылда, кандайдыр бир айылда мектепте суу алып келүү абдан оор болуп атса, же айрис азырынча иштерди жүргүзүп атса, биз жанагы емкость, жанагы атайын фильтрлерди коюп туруп, санэпидемнадзордон кишилерди чакырып туруп, баардыгын көрсөтүп туруп, анан ошондой шартта дагы киргизип атабыз. Эми биз эгемендүү мамлекет болгонубузга канча жыл болду. Дагы эле чечип атсак, ал балдар окууну бүтүп 30 жылдан ашып кетти да. Алардын балдары уже мектепке бара баштады. Анан дагы эле бир программа боюнча иштеп атсаңыздар, биз мамлекеттик программа менен иштешибиз керек. Ошол нерселер чечилиш керек. Ошон үчүн мына жаңы мыйзам долбоору болуп атканда биз ушунда сунуштайбыз, карашыңыздар керек. Биз сөз менен эле, курук сөз менен эле жаштар биздин келечегибиз, эң кымбат баллык жаш өспүрүмдөр деп эле дебиз кылып айтып койбой, биз ушуну иш жүзүнө аткарышыбыз керек, урматтуу чакырылгандар. Мен сунушум ушул, рахмат.